коммунальдиктен. Капкагы жок экен да. Рейси келсе сурап 1000 сомго жетишип калбы. Акыркы самур калыптыр. Билесиңер, темет деген. Энди 2 термос бар. Кимге керек болсо кайрыла бергиле. Илгерки Советтер Союзунун убагындагы бычактар. Примус бар экен. Тоже сделано в СССР. Большая энциклопедия для мальчиков дейт. 790 сом дейт. Ассаламу алейкум. Кымбаттуу Азат Борубаев YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 2 август 2026 жыл. Мен Бишкек шаарындагы Орто Сай базарынын үстүндө жайгашкан жайма базарга келдим. Алдыңыздарда 7 апрель шейиттер мечити. Бул көчө Юнус Алиев көчөсү. Бул жерде светофор турганына машиналар кайрылып аткан жер бул Сухе Батыр көчөсү. Ал эми мен Юнус Алиев менен Шопен көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан жайма базарга келдим. Мына бул жер Шопен көчөсү. Өйдө жакта Эне Сай деген момундай чоң бизнес борбору. Ориентир мынакей көк чатыр момундай навес. Же болсо мында мурун Папа Джонс деген кафе болчу, азыр иштебейт. Жайма базардан кыска тасма чыгармакчымын. Көп убакыт өтүп кетти, тасма чыгара элегиме. Бүгүн сиздер үчүн убакыт таап келдим. Мынакей. Бул жер жайма базар. Элдер акырындан чогулуп товарларын алып келип жайылып жатышат. Азат Борубаев YouTube каналына катталып, силер видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Кыскасы бүгүн жайма базарда киши аз. Бош. 20-30% эле келиптир да сатуучулардын. Эртең мененки саат 8-ден 15 мүнөт өттү. Бул убакта уже 90% жайылып калчу. Мына бул жерде мисалы кичинекей күрөктөр бар. Лопата саперная деп коебу. Ар бирөөнүн өзүнүн тарыхы бар экен. 41-жылкы, 43-жылкы тетерде биркалар бар да, жазып койгон. Мисалы макилер бар могу жерде. Макилердин баасын сураш үчүн ээси басып кеттир. Булардын баары илгерки Советтер Союзунун убагындагы бычактар. Москва дейт. Здравствуйте. Что стоит такая? Такой 2 прошу. Это 2000. 70 жыл екен. Состояние клинка отличное. Это тоже Москва, да? То же самое, только здесь сироп. 2000 сомдон экен. Коллекционный. Кыскасы мына ушундай макилер бар. Таких вещей нет уже. 50 лет уже не выпускают. Кыскасы ушундай мына макилер. Советтер Союзунун убагында чыккан макилер бар. Ар жакта чоңураак бычактар десеңер бар. Мына балталар бар, мисалы мондай. Бүт баары жакшы абалда. Ага, номер 0554 0554 58 35 11. Ушул номерге чала бергиле. Ушу жердеги бычактар боюнча. Бул жерде мындай жакшы китептер бар экен. Ата мекендик согуш жөнүндө 1200 экен. Что, зачем, почему дейт. Чоң калың китептер экен. Мындай энциклопедиялар бар экен.
Большая энциклопедия для мальчиков дейді. 790 сом дейді. Мысалы, могу жаңы китептер бір жай 2000 сом тұрады да. Бұл жерден жаймадан 2 есе 2,5 есе арзан табасыңар. Ойыншықтар қызықтырбайды болуш керек. Баланы жуынтуучу ванночкасы бар екен. Мындай велосипед бар екен. 3500 сомға. Бұл жерде эмне қызықтуу нерсе бар екен. Моголар эмне екенин билбейт экенмин. Эмне болгон жабдык. Это что такое, фонарик, да? Пистолет. Пистолет. Фонарик нужен, есть фонарик. Это пистолет, у него этот... Бұл қанша екен, байке мо? Жерден мен жер қойдым. Туркада... Вот. Так, гейзерная кофемашина екен, 2000 сом дейді. Так, мындай примус бар екен. Тоже сделано в СССР. Кыскасы ушундай. Күн ысык, ошондуктан сатуучулар жок. Сатып алуучулар андан дагы вообще жок. Всякие есть. Нет, Хотела на нет, Иссыкуль едем, она куплю у нее. типа отпуска взяла. Ушундай жакшы абалдагы товарлар да кездешет бу жерде. Көптөн бери тасма тартпагандын себеби жаз жарыш күз күрөш дегендей жастан баштап курулуш иштери менен жүрөбүз. Кол жооруганга чейин. Ошондой туугандар. Негизи жайма базардын сезону күзүндө башталат да. Азыр көбү сыртка чыгып кеткен, эс алып жүрүшөт, айылдарга кеткен, көлдө эс алып жүрөт. Анан базар ушундай да. Ысыкта көбү чыккысы келбейт. Китептер Эртөштүк, Мои первые сказки, Динозавр. Бул жерде жалаң детский китептер экен да. Китептер деле ошондой. Карты баасын аласыңар. Мурунку тасмаларда билесиңер, бул жерде бүт толтурат эле. Киши басканга жер жок эле. Бүгүнкү көрүнүш 2 август 2026. Бар нерсени тартып берейин. Кийим-кечек. Негизи эле жайма базардын 70% бул кийим сатылат да. Кийим-кечек. Анан бир 15% бул антиквар, раритет, СССР учурунда чыккан буюмдар, шаймандар, сааттар бар экен мисалы. Командирский сааттар бар экен, карагыла. Янтарго деме, янтардын дагы баалуу касиеттери бар экен. Азыр рекламага чыгарып атышат го. Кичинекей балдарга пайдалуу дейби, жакшы уктайт дейби, кыскасы. Тетигинде термос турат. Баягындай билесиңер, темет деген. Энди 2 термос бар. Кимге керек болсо кайрыла бергиле. Баасын 1500 кылып берем. Мына умуальник жакшы экен. Умуальникти сурап көрөлүчү азыр. Ушундай умуальник керек эле мага. Капкагы жок го дейм. Жакшы экен ама абалы умуальниктен. Капкагы жок экен да. Киргиси келсе сурап. Мага дал ушундай керек эле. Айылга.
келсе басын сұрайсыз. Берде кассеталар, музыкальный кассеталар. Берде музыкальный центр екен. Панда дейді. Уағында бұлардың бардығы дефицит болса керек еле. Мындай кішкентай телефон бар екен. Не болған телефон? 1000 сом екен дедік телефон. Ferrari деген. Киши жоқ, келгіле, содан ашып бергіле. Бош уақытта келіңіздер. Бұл жерде медициналық шаймандар деп айтабыз ба? Қычқач, скальпель, зажим, жана башка фиксатор бөлүнүп дейт. Диш аяктар бар уякта. Төш белгилер. Таразан ташы бар екен. Тең менен 8:30 болды, ошондо дагы күн ысык, аябай куйкалап атат. Стульчикти карабайсыңар. Окумуш жазылыптыр. 600 сом екен, 500 сомго берем дейт. Складында екен да. Мындай өрдөктөр бар екен. Манокко дейм булар, Бул жак китептер. Так, азыр мага умувальник керек, умувальникке басып барыш керек. Сааттар жана идиш аяктар. Буюрса Жайма базар толугу менен иштеп баштаганда анан бааларын билип сурап берем. Самоор канча болуп атат байке? 7000 сом. Самоор 7000 сом. Жакшы абалда экен. Келди алып кеткиле 7000 сомго жетишип калбы. Акыркы самоор калыптыр. Жакшы самоор экен чынында. Азыр сезон жок болгон үчүн. Сау элек. Монета бар. Кичинекей чайник. Чоң самоор бар экен момбай. Товарищество торгового дома. Сом самоор экен момбай. Бул 25 000 сом экен. 8-9 литрлик экен да. Жакшы самоор экен. Умальникти алдым мен, короче, өзүмө. Кандай экен абалы? Крышка жок экен. 700 сомго алып койдум. Туура элеби ба? 700 сом. Кыскасы бүгүнкү күн ушундай. Лайк басып, комментарий калтырып койгула. Кудай буйруса. Жайма базар толугу менен иштей баштаганда сөзсүз түрдө тасмаларды чыгарып турам. Каналга катталып туруңуздар. Жаңы тасмаларды көрбөй калбаш үчүн каналга катталып, подписаться баскычын басып, ошондой эле коңгуроо колокольчик бар.
Колокольчикти басып койсоңор. Men video чыгарганда эле биринчи эле сиздерге коңгуроо кагат. Азат Борубаев каналына жаңы тасма жүктөлдү. Анда эмесе сак саламатта калыңыздар. Азыр буякта бир кичинекей мен чыгарып коеюн. Товар алып келдиңби?